Это полноценное получение профессии, это школа программирования, это новый шаг в их жизни. Жаш программисттердин бүтүрүү кечеси болду. Бул күнү Каракол шаарынын IT академиясынын 12 студенти сертификаттарга ээ болушту. Арасынан 4-өө артыкчылык менен аякташты. Кумтөр Gold Company айыл жаштарынын санарип сабаттуулугун жогорулатуу долбоорун колдоого алды. Ысык көлдүн Жетөгүз районунун Барскоон, Тамга, Тосоор жана Саруу айылдарынын 9 жана 11 класстарынын 12 окуучусу тандалып алынган. Алар Каракол IT академиясында акысыз окуп, кенче фронт-энд иштеп чыгуучу кесибине ээ болушту. Алар бизде окушту, бекер анткени Кумтөр Gold Company каржылады да. Биз жөн гана билим берген жокпуз, биз кесип бердик. IT компанияларга даяр азыр, издеп жатышат, кээ бирлери орношуп жатышат. Демек бул жумушка кирип кеткенге абдан чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана кийин келечекте дагы бир эң жакшы жыйынтыктарды 2, 3, 4, 5 жылда биз көрүп баштайбыз да. Долбоорго тандап алуу үчүн жеткинчектер дил баян жазышкан. Алар алган жаңы билими менен өз айылынын жашоосун өзгөртүүгө кандай салым кошо алаарын баяндап бериши керек эле. IT академия Караколго аябай чоң рахмат. Ошо жерде окуганыбыз 9 ай бекер окуп, ноутбуктарыбыз бекер, үйрөнгөнүбүз HTML, CSS, JavaScript, фронт-энд разработчик болуп чыктым ошол жактан. Аябай ошо чоң ыраазычылык билдирем Кумтөргө. Ошо кийинки дагы будущеме аябай көп түрткү болду бул IT сферасына. Айылда жүргөн балдарга бизде өнүктүрүп, өстүрүп, жөнөкөй жүргөн айылдардын жүргөндөрүнө ошо Кумтөрдүн Gold Company теңиз бөлтүрүк байкеге аябай чоң рахмат. Дипломдук иш катары алар мектептери жана айыл өкмөттөрү үчүн интернет сайт жасашмак. Мындан тышкары дал ушул мектеп окуучулары жасаган атайын интернет аянтчасы райондо ийгиликтүү иштеп, популярдуулукка ээ болууда. Жергиликтүү тургундар мал, тоют жана башка айыл чарба азыктарын алып сатуу боюнча жарнамаларын жарыялашат. Кумтөр компаниясына жана ошондой эле ушуларды окуткан ага эжелердин баарына чоң рахмат, таазим этемин. Буюрса ушул окуу жайда окуп бүтүргөн кызыбыз ушул Кыргызстан үчүн чоң салымын кошот деген чоң тилекте турамын. Мектеп окуучуларынан тышкары аталган долбоор аркылуу айыл өкмөттүн кызматкерлери, мектеп мугалимдери жана жергиликтүү ишкерлер заманбап технологиялар боюнча онлайн окуудан өтүштү. Жалпысынан 60тан ашык адам окуду. Жакынкы келечекте бул долбоордун аркасынан жергиликтүү администрацияларда электрондук кабылдама ачылат. Ал эми айылдык мектептерде электрондук күндөлүк жана башка санарип продуктулары ишке берилет.